Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, жалпы мекендештер, ишкерлер, ишмерлер, бизнесмендер, сак саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Тез кабар каналы дап-даяр бизнести чагылдырып бермекчибиз. Биз Оштобуз, ХБК Кичи районундагы баягы сиздер билген, сиздер келип жүргөн Кудайберди запчас базарындабыз. Мына ушул жерде даяр иштеп турган Береке аталышындагы кафе сатка коюлду. Дарегин түшүнүп алыңыздар. Бул жагы түз эле аркадан кирип келет экенсиздер. Биринчи повороттон эмес, экинчи повороттон оңго буруласыздар. Кас катар тизилген ашкана, столовый кафелерге барасыздар. Береке кафеси сатка коюлду. Түз эле ушул жерден киресиздер. Кудайбердини негизи жакшы билсеңиздер керек. Бул жерде 700дөн ашык контейнер бар. Ар биринде 2ден 3төн жумушчу, ага келген кардар демекчи. Жүрүңүздөр. Мен түз кирип бара берейин. Оң капталды карап барасыздар, Береке кафесине киресиздер. Эгерде сиздер мына ушундай ходовой жерден бир место болгонду деп издеп жатсаңыздар, анда чалыңыздар, байланышыңыздар, келиңиздер дагы дароо даяр бизнеске содага олтурасыздар. Түз эле оң капталды карайсыздар, улуттук жана уйгур тамактары аталышындагы мына бул Береке самса шашлык кафесине келесиздер. Алыстабай туруңуздар. Эжекебиз жаныбызда, сиздерге Береке кафеси боюнча маалымат алып берели. Саламатсызбы эжеке? Кандайсыз? Жакшы. Амансызбы? Иштериңиз болуп атабы? Тынч. Берекенин берекелүү экендигин билет элек. Сатка коюп турсуз. Эми негизи бүгүн жума күнү бул жерде соода бир аз сузгунураак болот. Көпчүлүгү жумага байланыштуу чыкпайт дегендей. Калган күндөр кандай болот мына адамдар эжеке? Күндөр жакшы болот, соода кайнайбы? кайнайт. Жөн эле. Базарда ряттар көп, аркылуу адамдар соодалар болот. Мына тетиги Гана иштелет, жума күнү бир 100% болсо, 90% жабык болот. Демек азыр 90% жабык болсо, 10% ушундай болсо, эми 90% чыкса тим эле укмуш болот экен да бул жерчи. Түз эле тетиги повороттон формуладан өтөт экенсиздер, биринчи эмес экинчи Береке кафесине келесиздер эжеке. Эми сатка коюп атасыз. Бул эми даяр бизнес да. Сразу адам келет, олтурат, акчага олтурат. Жүрүңүз ичкери кирели. Канча квадрат метр, канча адам батат дегендей. Бул жагы самсакана бар окшойт. Бир самсаканасы, бир шашлыканасы. Вытышкасы бар экен бул жердин дагы. Иштейт. Газбы, көмүрбү, отунбу, көмүрбү? Эми иштейтин адам өзү, биз көмүр иштетебиз. Болду. Каалагандай кылбаса болот. Түз эле сол капталы бул жагыңыз. Шашлыктар ушул жерде болот. Кенен экен бул жер, а? Айланасы тосук экен, жогорку тарапында светтер бар экен, өзгөчө камералар дагы бар экен. Мына ушундай туугандар. Мына иштейби холодильнигиз? Бардыгы иштейт, холодильниктер бар. Жүрүңүз. Пластик эшиктен ичкери киребиз, туугандар. Береке кафесинин ичкерки тарабы мына ушундай берекелүү болуп сиздерди күтүп турат. Отургучтар, дивандар, тапчандар, жана тетиги жагында камералар дагы барбы? Бар. Атайын. Атайын бар. Ичинде бар, кухнянын ичинде бар. Камералар орнотулган. Бул жагыңызда тетик төртөгөлөр кандай бөлмө болуп калды? Эки Кабина. Эки кабина. Анын ичи деле чоң бар, көрсөңүз, ондон. Общий айтыңызчы эжеке, ушул Береке кафесине негизи канча адам батат? Общий Берекесин 180дей адам батат бир киргенде. Бир тейлегенде 180 адам. Канча болду эле өзү ачылганыңыздарга, канча болду иштеп жатканыңыздарга? 2020 ачканбыз, карантин алды. Карантинден кийин кайра иштеттик, жакшы эле иштеттик. Демек 2020 ачсаңыздар, азыр 2022 жылдын алдыңкы бөлүгү. 21дин аягы. 180 адам басса, ондо бир кыйла чоң экен да бул жериңиз, а? Түбүнө бүт бараны мына бурчаткаларды баскан экенсиздер. Бунун ремонтун полный биз өзү нөлдөн баштап жасаганбыз. Ремонттун бардыгын. Бүт бараны. Бардыгын. Мына полунан бери бардык ремонтторду өзү жасаганбыз. Сиздер түз эле Пустой неме болчу да? помещение болчу. Помещение болчу, пустой болчу. Мунун бардыгын сиздер өзүңүздөр кылып турсуздар да азыр. Ушунун ичинде эмне турса, ошонун бардыгын өзү жасаганбыз. Машалла. Бизнес туугандар, бул деле бир өзгөчө бизнес болсо керек негизичи. Даяр бизнес. Биз ремонттоогуна биз 2 ай, бул 2 айда 3 айда ачылган. Азыркы алган адам даяр бизнес да бул. Сразу келип эле иштетип кетет. Сразу отурат. Сразу төгөт. Сиздерге окшоп 2-3 ай бүтүп ремонт кылбайт. Ремонт кылбайт, даяр. Сразу иштеп кетсе болот. Иштетем деген адамдар. Эки ачмай пластик эшиктен туугандар түз эле киресиздер. Сол капталда раковина, ысык суу, муздак суу, бүт кол арчы, күзгү дегенде бүт бар ушул жерде экен.
Андан кирип бош местаны карап отура бересиздер. 2 тапчан бар дейт. Тапчаныңызга канчадан адам батат ал жагы? Тапчандарга 10дон адам батат. 10дон. Жүрүңүз бир айланалы. Канча диван бар, канча стул бар бул жерде эжеке? Дивандар бул тарапта өзү комплект алынган. Буякта канча? Бул жакта дивандар комплект менен өзүнчө. Ал жакта өзүнчө болот, бул жакта өзүнчө, бул жакта стулдар кеңири эле баары ошо башына асылганда коюлган. Дивандар бул жагы башкача, тетиги жагыңыз башкача экен, а? Башка. Канча эми 4 адамдан бата буга? 4 2-2ден отурганда 4төн отурат. Столдар да 4-4төн. Столдар дагы 4-4төн. Эми бул жерде кандай кызмат болду? Самообслуживание болдубу же официанттар иштеп тейлеп жаттыбы? Официанттар иштеп тейлеп жаткан бул жерде. Бул эми чисто адамдар отуруп тамактануучу жери. Мындан сырткары азыр ашканасы бар, жана башка бөлмөлөрү бар дегендей. Жайкы мына немеле вентиляторлор бар экен. Иштейт. Жогорку тараптары натяжный потолок. Лампалар коюлуптур, светтер коюлуптур, туугандар мына ушундай. Бул жагыңызда кандай болуп калды? Бул жерде чай гана эмес. Чай берилет бул жерде. Жүрүңүз эжеке. Эми сыр болбосо эжеке, айына канча доход болуп атты, кандай соода болуп атты? Же күнүнө? Күнүнө бизге сыр эмес, азыр ушул данный моментте соода 40-45 болот. Болбой калды дегенде. Бул күнүнө? Күнүнө. Машалла. Күнүнө ошондой соода болуп турат. Азыр данный момент 30-35 болот. Бул эми азыр кышындасы. Кышындасы, жайында bundan жакшы соода болот. Машалла. Күнүнө 40-45 дейт, туугандар 40тан жогору соода дейт. Эми айын эсептейсиздер, анан пулун эсептейсиздер дагы. Сразу келип туруп алыңыздар, ишти кылыңыздар. Менюларыңыз даяр. Мына менюну алайлычы, келиңизчи. Менюну деле көрсөтүп коюңчу. Береке деп жазуусу мененби бунуңуздагы? Ошол атайын бар жок. Даже мыналардан эле береке деп жазылган. Канча жуп бар эми бул менюдан? Мынакей. Ачасыздар, туугандар, сиздер береке аталышындагы менюга албетте туш болосуздар. Ичинде тамактар, сеналары менен бүт бары бар. Сеналары менен. Кыскасы даяр экен да? Даяр. Алган адам күйбөйт, келеринен ишке отургузат. Болду. Сразу иштеп кетет. Жүрүңүз. Бул жерде касса ушул жерде болот окшойт. Касса аппарат бул жерде, касса. Ушул жерден эсептешет официанттар. Официанттар столдан эле эсептешип коет. Bundan bir yerden çek çıkarıp. Çek çıkarıp. Ага жанаша суусундуктар коюучу моундай холодильниктер бар экен, бүт коопсуздук эрежелери сакталыптыр дегендей. Мен мына жогоркудагы кабинага кирейинчи туугандар. Буну деле бир көрүп коюңуздар. Түз эле 2 кабина бар экен. Ичин ачалычы. Чоң экен бул жагыңыздагы, канча адам батат? 10 адам кеңири отурат да. 10 адам кеңири. Ички ремонторудан жакшы экен бул жакта. Светтер коюлуптур, точкалар коюлуптур. Бул биринчи кабина туугандар. Андан өтсөңүздөр сиздер экинчи кабинага келесиздер. Бул жагыңызда эле ошондой экен. Биринчи, экинчи кабина болуп бөлүнөт экен. 10 адамды тейлейт экен. Түз эле. Жакшы экен да эжеке. Сонун экен да. Каякта кухняңыз каякта болуп калды? Жүрүңүз, кухняны да бир көрсөтөлү. Не бар, не жок ал жердечи. Мына буюм тайым идиш аяктар бүт бара калат. Алган адам только келип акча эсептейт экен да бул жердечи. Так, оң капталыңыз. Бул жак кухня. Ушул жерден эле айта берели эжеке? Кирип отурбайлычы. Так, канча очок бар, канча чай кайнатуучулар бар дегендейчи. Чайнатчы бир очоктордон мына плита. Мына плита, газ, плита, раковина, холодильник, вытяжканын чоңу. Кыскасы, мына баягы эт майдалагычпы? Аппарат. Ал дагы бар. Бар. Таразалар, микроволновкалар, кыскасы бүт бары бар экен. Даяр бар. Очоктор кафелдениптир, туугандар. Эми иштеп жүргөн бизнес, береке, кафеси. Бул эртең иштейсиздерби азыр? Ооба, эртең. Бүгүн гана дем алдыңыздар. Бүгүн арпет жума күнү дем алабыз. Дем аласыздар. Холодильникти көрүп атасыздар. Канча холодильник бар бул жерде? Бүт эле холодильник го? Бул эменики, бул молочныйдыкы, наркы кухняда алат. Эки холодильник, эки башка деңиз? Эки башка. Жакшы. Молочный өзүнчө сакталат. Тетиги эттер, тамак аштар өзүнчө сакталат экен. Ага кетүүчү кошумчаларчы. Бул жак морозильник экен. Көрүп атасыздар ички ремонтунун жагдайыны. Молочныйдыкы. Болду, эжеке. Бул жагыңызчы? Бияк мойка, идиш. Мойка. Ушул жакта. Идиш аяктар ушул жакта жуулуп, ушул жактан чыгат. Барбы ысык суу, муздак суу токтобойбу? Ысык суусу бар, муздак суусу бар. Иштей берет. Вытяжка, светтер, ремонттор коюлуптур, полу кафелденип туугандар. Андан ары кандай бөлмө болду бул жагыңыз? Ал жак.
Раздевалка. Раздевалка. Баягы ашпозчулар чечинип чыгуучу бөлмө окшойт. Кайтек эшиктер коюлуп тур, ал жагы дагынча туугандар. Сиздер жана сиздерге айткандай только келесиздер, бизнеске отурасыздар да. Даяр бизнес. Даяр бизнес. 2-3 ай ремонт кылып, анан кийин ишке кирген экенсиздер да. Ооба, 2 ай иштеп, 2 ай ремонт кылып, анан ишке киргизгенбиз. Азыр калган адам даяр эле келип, сразу ишке отуруп кетет. Эми бул жер кечке мага сразу результатын көрөт. Көрөт. Сонун туугандар, бул жер арендабы же жеке менчикпи? Аренда. Аренда. Ремонтун өзүбүз кылганбыз, арендасын төлөшөт. Төлөйсүздөр. Төлөйбүз. Канча төлөйсүздөр айына аренда? Биз азыр айына 50 миңден төлөйбүз. 50 миңден ушул чоң береке кафесине. Бул айына да эми. Бул бир күндүк доходуңуздар экен да, мындайча айтканда 40 миңден жогору соода кылсаңыздар, бир күнү арендага чыгып кетет экен. Анан калганын свет, ток, газ, паз услугаларга чыгарсаңыздар, туугандар, эми эсебин чыгарасыздар. Канча дейсиз же? Жакыныраак кылып айтың. Эми биз айтышыбыз өзү негизи 200 атканбыз. 2 миллион 200 атканбыз. Болушу башты 1.8 атабыз. 2 миллион 200 миң. Ооба, биз иштеткен үчүн 2 жыл иштеткен үчүн ошого. Ошо иштетип 2 миллион 200. Ошондой эжеке, менин түшүнүгүм боюнча сиздер бул жерге, бул помещенияга ремонтуна, мына мындай мебелдерди, деги койчу кафеге керектелүүчү буюмдарга 2 миллион 200 миң кетириптирсиздер. Ооба, кеткен. Канчага бересиздер эми? Эми кичине түшүп беребиз. Канча бир 2 миллионго чейин бүтөбү? Чейин бүтөт. 2 миллионго чейин бүтүрсөк болот. Бүт барына. Эмнени көрсөк ушул жерде калат. Калат, көргөнүм бар. Эчтекени алып кетпейсиздер. Кызматчыларчы, поварлар жана башкаларчы? Кызматчылар эми иштейм десе калып кетер. Алар менен дагы жаңы ээси договор түзүп келише алса, калат. Болду туугандар. Поварлар менен мына ушул жерде тейлеген кызматчылар менен сиздер сүйлөшөсүздөр. Эгерде келишсеңиздер, алар дагы ушул жерде иштегенге макул экен. Мына ушундай 2 миллион 200 миңге өздөрүнө түшүптүр, ремонту менен мына ушундай деңгээлге жетиште, сиздер 2 миллионго чейин бүтүрүп сүйлөшсөңүздөр болот экен. Кемини сурайсыздар, келип жакшы колду кысасыздар. Кудайбердиден түз эле кирип, биринчи эмес, экинчи повороттон кадабай жерден берекеге келе бересиздер. Бунун арты мечит, бир канча частный ишканалар бар. Могул жерде эмне ишкана бар эжеке? Свет, ош электро бар. Электро бар. Анын дарагында дагы бир канча Швеялар бар. Швея бар жогоруда. Спорт зал бар үстүндө. Эми бул жерде жөн гана тамактануу эмес, жеткирип берүү кызматтары ham бар да. Доставкасы бар, ряттарга бөлүнүп. Мына 700 контейнерди тейлейсиздер да, мындайча айткандачы, бир өлдү дегенде 100-үнү тейлейттирсиздер. Доставка кылып жеткиресиздер. Доставщиктер иштейт. Иштейт, кыздар иштейт, жеткирип берет. Алар звонок кылып, бар жолу даяр да. Жакшы. Эми биз айттык туугандар, барыны бардай кылып айттык. Келип өзүңүздөр дагы көрүңүздөр, бир сыйра тамактанып, олтуруп, фантазияңыздарды иштетесиздер дагы, акчасын сүйлөшөсүздөр. Дап-даяр бизнес сатыкта насип кылганыңыздар, жетишип калдыңыздар. Кудайбердиде береке кафесине келе бересиздер. Амандыкта жолугушканча.